Кыйырды кыргыз мекендеп, сакталып таза эчеңгеп, Сарыкол кыргыз урпагы фонд түзгөн улуу мекендеп. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Улут наркы, улуу тил көрсөтүүбүздү баштайбыз. Анда бүгүнкү келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Ошол улуу мекенine келип, ушул жактан түтүн булаты ушул жакта жашап калган Сарыколдук кыргыздар менен тааныштырайын. Анда Улуу мекен коомдук фондунун төрагасы Урустамов Алмазбек. Кош келипсиз. Жазуучу жана филолог Акназаров Алымкул агайыбыз. Ошондой эле Улуу мекен коомдук фондунун төрагасынын орун басары Кудайбердиева Махабат эже. Студиябызга кош келипсиздер. Буюрса, ал жактагы мекендештерибиз дагы акырындык менен келип калар. Анда алгачкы эле суроону ошо Алымкул агай сизге берсек. Ошо Сарыкол элинин кыскача бир тарыхына токтолуп өтсөңүз. Кыскача тарых деп айтканда, кыргыз деп эле кыргыз деп баштаганыбызда бизде айтат эмеспи, башканы коюп Манасты айт дегендей, Манас кыргыз элинин энциклопедиясы сыяктуу эмнени издесең ошо Манастан табасың деп жүрбөйбүзбү. Эми ошол сыңарындай биздин ушул доорго жеткен салкар манасчыларыбыз Саакбай Орозбаков менен Саакбай Каралаевдардын варианттарында да, ошолордун айткан варианттарында Сарыкол жериндеги көп аталыштар бар, жер суунун аталыштары. Ошонун айтып кеткен жери бар. Эми бул кыргыз болгондон кийин кыргыздын чачылган кыргыздын көп жерлерде бар, ошонун бир Сарыкол кыргыздары. Эми мындай Манаста Сарыкол деп бир ошондо Акбалтанын бир Алтайдан Таласка көчкөндө Акбалтанын Манаска кайрылып турган жери бар экен. Ошондо айтат: ардактуу Сарыкол жерим бар, абирдүү Нойгут элим бар. Биздин Нойгут эл журтта Каречкиден күрүч көп, Калаймандан күмүш көп, Боз коёндон түлкү көп, Босого жыйган мүлкү көп деп. Эми мындай кыргыз деп айтканда эле Манасты оозанбайынча, Манасты айтмайынча кыргыздын сыймыктанары Манаста. Эми бул боюнча кыскача дагы айтып кете турган болсом, тарыхты кыскача тарыхка дагы кайрыламын. Кылымдар бойлы кыргыздар менен байланышып, жака барып келип турган же кайсы бир кылымдардын бир нече миңдеген кылымдарда Талас менен Сарыколдук, Мургаптык кыргыздардын байланышы барбы дегенде эле бир ой калат. Себеби жана Алтайдан Таласка көчкөндө ошонун кийин байланыш үзүлүп калганбы эми ушундай бир айтууда. Себеби 2008-жылы оогандык, биздин туугандарыбыз оогандык кыргыздардан кабар алганы барганда Айгүл Рыскалова баш болуп, ошондо ошол убактагы мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Ташмо Жумагул агабыз Таласта экен, барып калып ошондо айткан жерлер бар эле. Кийин бул эмеге жарыяланды. Жаңыр Капта деген, сентябрь айындагы Жаңыр Капта деген кезге маегинде Талас менен Мургаптык кыргыздардын бир окшоштук жактары тилде да бар экен деп айткан да. Эми кандай деп айтканда, эми Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жупка деп айтылган бир улуттук оокат бар болгон болсо, таластыктарда бул эме деп айтылат экен. Чабаты деп айтылат экен. Сарыколдо да чабаты деп айтылат. Анан жакшылык жаман иштерде жакшы иштерде чакырылып, аксакалдашып, жанагыдай эттин устканын өзүнөн кичүү адамдарга сунуп бергенде, Сарыколдо туруп кулдук деп туруп алат. Таласта да ушундай жагы бар экен, ушундай кулдук деп алат экен. Ошо жагынан алып караганда, Талас менен Сарыколдун эзелтен байланышы бар деп ишенсе болот. Анткени бул заркарлардын айткан варианттарында айтылып отурбайбы. Эми кыскача бул Манастан эч качан эч кайсы кыргыз Манастан алыстабайт. Мекенибиз жер шаарынын кайсы жеринде болбосун Манас ар бир ошо жашап жүргөн кыргыздардын эсинде болот. Эми бул Сарыкол деген алган убакта географиялык аталыш боюнча мындайча алганда биз Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономиялык областынын карабында турабыз да. Мургап району Чыгыш Памир деп аталат. Себеби Бадахшанды экиге бөлүп коет. Чыгыш Памир, Батыш Памир деп. Эми Накта Памир деп аталыш, бул өзүнчө сөз боло турган нерсе. Накта Памир деп Чыгыш Памир айтылат экен, ошо Сарыкол. Анан ар жак эме болуп кетет. Батыш Памирде. Эми бул эмне үчүн кылымдардан байыркы доордон бери жашоо болгон экен. Ал эми бир убактарда кыргыздар арканда аталышты аталып келди, Сак делип аталып келди. Ошол Сактар деле бир убакта жашаган экен, калыптанган экен.
ошо биздин заманга чейинки 720 жылдары сактардын падышасы деген Лигдамис деген болуптур. Анын өзгөрүшү Дугдамис деп келип, ошо Сарколдо Ак суу деген жерибизде Токтомуш деген жер бар. Эми ошо сактардан бери келатып, тыбыштык жактан өзгөрүү учурап айтылып келип турган Токтомуш болуп калган. Бул тарыхый далил. Эми сактар эмне үчүн келип калды? Сактар биздин Сарколдогу жакшы жайыттар үчүн кызыгып келип ошол жакта калып кетип, мал чарбачылыгына. мал чарбачылыгы. Анан канча кылым бою келип неметип турган эми. Андан кийин дагы тарыхка токтоло турган көп, бирок кыска да бир эки токтоло турган нерсе, Улуу Могол империясындагы Мухаммед Захридин Бабур деген Индия менен Афганистанга өткөн экен саякатчылар. Ошол жерде кыргыздар көргөн мына 1000 кылымдар бар. Ошол жерде айткан, топоз баккан, ушинтип отурган немелер ошол кыргыздар, эми ал убакта ошо кыргыздар деп айткан экен. Ошонун эсебинен да Афганистан, Индия жака саякаттап барат өткөн жерде ошол убакта бизде дагы ошол Ак суу өрөөнүндө жана Токтомушта Бахпур ата деген эмебиз бар, мазарыбыз. Ошо да тарыхый да тактык болуп эсептелет, ошондо мазар жер калып калган. Эми негизинен мындан ары айтыла бере турган болсо тарыхый айтарса көп. Эми негизинен биз Манастан баштап азырынча мынандай эфирде жалпы кичине кыскача маалымат деген ушул. Анан жанагыга токтолсоңуз, бул Ак Балтанын жери болгон деп өттүңүз, ошол боюнча кыскача айтсаңыз. Эми Манастын Саякбай Каралаев айткан вариантында ошо Ак Балта жери Саркол өзү Нойгу туруусунан болот деп туруп, ошо жерде канча эме болсо да баласы жок болуп, 60 айыл алса да балалы болгон эмес деп ушундай айтылган жерлери бар. Ошол себептен эле андан сырткары жана Бакайыбызды деле Алмамбет деле Манас деп негизинен ушу Манаска тиешелүү жер болгон, бирок Кара Ак Балтаны Сарколдун улуну деп айтылып келет да. Ошондой айтылып, Манаста айтылган. Манасты мындай эпосту караса да бар ушул нерсе. Рахмат. Алмазбек, айтсаңыз, бул улуу мекен коомдук фонду негизи качан, анан кандай себептер менен түзүлүп калды? Улуу мекен коомдук фондун биз быйыл эле түздүк. Быйыл биздин көч басуу болуп эң биринчи келген 25 үй бүлө көчүп келген Чүйгө, Жайыл районунда. Ошого 25 жыл толуптур. Ошондон бери биринчи келген көч башы болуп келгендерге. Ана ошондон бери бул көч токтобой эле элдер келип атат. Азыр Кыргызстан боюнча 15 000 киши жашайт уже биздин Сарыколдон. Чүйдө болсо 5 000 киши жашайт. Сарыкол эми биздин өзүбүздүн баягы ошол Манастан бери, ата бабабыздан бери айтылган аты, жерибиздин аты Сарыкол. Эч нерсе өспөйт. Ошон эсебинен Сарыкол болуп аталып калган да. Административдик жагынан алганда Мургап району. Кээ бирөөлөр ушуну адаштырып алышат. Кээде Мургап менен Сарыкол эки башка деп түшүнүп калышат да. Ошону да кыскача айтып берсеңиз, качан Сарыкол менен эмне болуп Мургап болду, анан кайра Сарыкол атын алдыбы же кандай? Жок, Сарыкол бул мындайча айтканда чыныгы баягы биздин кыргыз аталышыбыз, бул мындай неофициальный деп да койсо болот, тарыхый аты өзү. Административдик аталышы Мургап. Анан кээде каяктансың деп сурап калса Сарколдонмун деп коет, кээ бирөөлөр Мургаптанмын деп коет, экөө бир эле. Анан кээ бирөөлөр ойлоп калат да Мургаптан десе, Саркол каяктан да, Саркол десе Мургап деген каякта депчи. Ушул бир эле аталыш. Анан кийин ошол биздин аксакалдар өздөрү чогулуп демилгелүү адамдар 25 жыл болуптур көчүп келгенибизге. Биринчи үй бүлөлөрүнүн көчүп келген 25 жыл болуп, биринчи келген үй бүлөлөр уже Кыргызстанда аралашып, кыз берип кыз алып, Кыргызстанда эле жашап калышты да ужечи. Ошол эми бул жерде мындай да, эки түрдүү бир проблемалар болот экен да. Биринчи көчүп келгендер айтып атат, биз эми мына бири-бирибиз менен жакшы катышпай калдык. 5000 киши болуп, бири-бирибизди байланышты жоготуп баратабыз. Алыста баратабыз барган сайын депчи. Кийинки кечөө көчүп келгендердин алар жанагы кайрылманы алып, өзүнчө бир дагы башка көйгөй бар. Ошон үчүн ошол көйгөйлөрдү айтып отуруп, ушул улуу мекен деген коомду түзөлү деп чечтик. Улуу мекен деген атаганыбыздын себеби дагы ошол эми мына эми
биз эми Кытайда жашайбы кыргыздар, Кытайдагы кыргыздар болобузбу, Тажикстанда же Түркиядагы кыргыздар болобузбу, бир эле улуу мекенибиз бар да, бул кыргыз мамлекети. Ошон үчүн ушул улуу мекен деп атадык. Эми максаттарыбыз кандай максаттар? Биринчи 3 максатыбыз бар эң башкысы. Биринчи максатыбыз бул ушул Сарыколдон көчүп келген жердештерибиздин ынтымагы. Башын бириктирип. Башын бириктирип. Азыр айткандай баягы бөлөк болуп кетип атышат. Ошон үчүн ар кандай иш-чараларды өткөрүп, убакыты менен чогулуп туралы деп чечтик. Бул биринчи максатыбыз. Анан экинчи максатыбыз болсо эми ушул Сарыкол элинин тарыхын, анча-мынча өзгөчөлүктөрүн, азыркы эле айткан тилдеги өзгөчөлүктөрүн, маданият, каада салтын ушу кыргыз элине тааныталы деген максатыбыз бар, экинчи максатыбыз. Анан үчүнчү максатыбыз болсо, бул азыркы келип аткан, жаңыдан көчүп келип аткан 5 жылга чейин болгон кишилерге жана кайрылманы алууга, жумуш менен камсыз кылууга, юридикалык бир маселелерде жардам берүү. Ушул үч максаттын үстүндө иштеп атабыз. Документ жагынан жардам берүү. Документ жагынан жардам берүү, ооба. Анан эми Махабат эже айтсаңыз, бул Сарыкол элинин негизги баягы каада салты, биздин баягы бул жактагы мекенибиздеги кыргыздар менен ал жактагы Сарыколдогу кыргыздардын окшоштуктары жана айырмачылыктары маданият жагында кандай айырмачылыктар бар? Биз мургап эле жашаган өрөөн Сарыкол деп аталат. Бул жердеги бир уч кыргыз эли канчалык нечендеген кыйынчылыктарды башынан өткөрсө да, бирок ошол өзү эне тилин, маданиятын, каада салтын жоготпой келген таза нукура кыргызбыз деп айта алам. Андан кийин эне тили бул улуттук уюткусу, алсак каада салт, бул макал лакаптар, жаңылмаштардын баары ушул эне тилинде жазылып жана айтылып келе жатат. Бул жерде айырмачылыктары бизде мисалы кыз 4-5 жашка чыкканда кыздарыбызды чачын өрдүрөбүз да. Чачын өрдүргөндө ошол айылдагы байбичелерди чакырып, ошол андан кийин чачын өрдүргөндө кыздын чачыны 40ка бөлөбүз да. Бөлүп анан бизде негизи Сарыколдо күмүш көбүнчө өтүмдүү да. Күмүш шакектердин, көздүү шакектерден ошол бөлүнгөн 40 чачка кошо өрөбүз. Кошо өрүп, анан баягы чакырылган аялдын баары чачыны өрүп, алып келген шакектерин тагып беришет, 40 өрүм чач кылыпчы. Анан эми чачтын чачылысы деп ата энеси баягы чачылы чачышып, бата алышат. Бизде батага да өтө маани беребиз. Бата жана бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, атаңдан бото калбасын, бата калсын дегендей, ошо батага аябай негизи көңүл бурабыз да. Андан бул жерде айырмачылык деп, бул Кыргызстандын эместе бизде эң улуттук баш кийимибиз бул элечек да. Бизде каляк деп коет. Каляк дейт. Бизде каляк дейт, бул жакта элечек дейт экен. Бул Кыргызстан аймакта элечекти урошот да. Бизде чалуу ыкмасында тараганда көбүнчөчү чалып оройтур да. Калактичи. Анан бизде бул калакти көбүнчө элечекти эмеде кызды күйөөгө бергенде узатканыбызда ошол жака эме кылабыз да. Кийгизип узатат да кызды. Айырмасы ошондо экен да. Бизде негизи кыргыздарда шөкөлө менен узатат. Анан элечекти кийин жашатканда бизде мургапта элечекти кыздар кийбейт. Келиндин даражасын, сулуулугун ошо элечек ачат да бизде. Алып баягы баланын үйгө алып жөнөгөн убакта дүрия жолук деп коеттур. Дүрия жолук бизде экиздүү жолук дейт да. Экиздүү жолук. Эки жагына тең сайма сайлат да. 3 бурчуна сайлат. Анан ошол дүрия жолукту салып, шөкө эмесини кийгизип, элечекти кийгизип, анан алып жөнөшөт да. Анан келин барганда, кайын журтуна барганда да баягы чачкеп деп коет. Кызды алып жөнөгөндө экиге чачын өрүп, анан кийин чачкеп кийгизет биринчи. Күмүш шакектерди тагып, шуруларды тагып алып жөнөшөт да. Анан мындан бир эмеси, мисалы айылдагы эле куда карындаш болуп калса, айылдын өзүндө болсо жөө эле апарышат. Келиндин бетине көшөгөн тагып алып, эми биз бала маалыбызда көп келин тосуп, ушундай белектерди алып чоңойдук да. Анан кийин баягы келин баргандан кийин келинди киргизбей туруп, шөөлө деп тамак кылышат бизде күрүштөн.
Ооба. Анан ошону баягы ырымдап кичинекей табак алып чыгышат. Анан бизде жалчыман деп коюшат да. Сары май менен эмени нанды аралаштырып туруп анан баягы кайненеси өзү тосуп алат келинди. Ак жоолугун салып, жалчыманды берип, анан жана шөөлө деген тамакты бир монтуп көйлөтүп туруп, анан салып берип, анан келин үйгө кирет да, салам айтыпчы. Анан келиндин дагы бир өзгөчөлүгү, мисалы Айлападан, башка жактардан келгенде, келин жаңы келин экени билинип турат да. Элечекти алып койгону менен, бирок жанагы чач кебини бир айдан ашык албайттар. Жоолугун астына салынып жүрөттөр. Сууга барышабы, башка кылышабы, ошону билип турат да. Могу жаңы келген келин экен деп турабыз да. Аркасынан мындай шылдырап, дайыма ошо шакектери менен жүрөт да. Анан бир ай өткөн соң, анан баягы кайнененин уруксаты менен жоолугун аркага салынып, чач кебин алып коюп, анан кийин өзүнүн жашоосун баштайт. Жакшы. Эми негизинен баягы өзөгө окшош эле. Анан айрым гана айырмачылыктар болбосо, эми болот да. Бир айыл менен бир айылдын ортосунда айырмачылыктар болуп атпайбы? Салтта. Анан эми кайрадан Алым Кулагайга сөз берет окшойбуз. Учурда эми мына жанатан бери чач кеп деди, дагы эмне дедиңиз? Элечекти. Элечек, каляк. Каляк деди. Мына эми бул сары колдук кыргыздар менен азыркы бизде колдонуп жаткан адабий тилдеги айырмачылыктар жөнүндө токтолсоңуз, ошо сары кол тилинин өзгөчөлүгү кандай тилдер, балким биз колдонбой калган мурунку архаизмдер ошол сары колдо сакталгандыр. Ошолордон бир мисал келтирип бир токтолуп өтсөңүз. Эми негизинен кыргыз тили мына бизде диалекти болуп үйрөнгөндө биз Ухандышты түндүк, түштүк диалект, анан кийин говорлор. Эми анын ичинде биз сары колдо мургап кыргыздардын говорлору деп дипломдук иштегенде да памыртты кыргыздардын говорунда фразеология өзгөчөлүктөр деген тема менен диплом эметкем. Эми негизинен алып караганда окшоштуктар жалпы негизинен окшош эле. Айырмачылыктар. Эми мындай бир айырмачылыктар биякта түндүк жакка караганда анан түштүк эки жактагы диалектин эметип алып караганда бир аз өзгөчөлүгү бар. Мисалы үчүн анда бир кошулма сөздөр жок да. Мисалы үчүн ош жакка барганда кээ бир баягы өзбек туугандар жакын болуп кеткен эсебинен жаңда да деген байланып анын ордуга бизден буягына буяка ынакы мындай кылып дегенде бизде да боюнча эле кете берет. Да мисалы үчүн. Анан кийин кыргыздарда эми сөздөр зоп окшош эле. Анан лар мүчөсү бизде башкараак колдонулуп кетет. Көптүк лар мүчөсү бар. Мисалы үчүн бала десек, бала деп калган болсок, бул лар мүчөнү кошкондо балдар болуп өзгөрүп кетет. Анан кийин чалдар эми бул жерде жаңда барышат деп негизги адабий тилде жемин айткан учурда тигилер Москвага барышат же Ошко барышат деген ордо бараттар. Келеттер. Ал жактан келишеттин ордуга, ал жактан келеттер, ол жактан келеттер. Деген ушундай нерселер бар да. Анан мында бир эмет жазып койгон. Анан бир топ эски сөздөрдөн алып караган убакта мындай азыр кийин дебеде токтолуп кетет. Өткөндө муну махабат неместе бар. Өткөндө бир Женке Чокон деген өткөргөнбүз. Ал боюнча махабат токтолуп өтөт. Мен бул сөздүн мааниси боюнча, лексик мааниси боюнча чокон деген бар. Чокон, Бул чокон дегенде мен эми көп кызык көрүп эч качыр учураткан жокмун. Бирок бул чокон деген накта кыргыздын сөзү. Бул сары колдо колдонуп калган башка жерде көрө албайт, ука албайт. Мен билбейм. Өткөндө да биз орду уюштурганда да ошондо сураштырып көрсөм эч ким чокон дегендин маанисин биле алган жок. Эми чокон деген байыртан бери, манасаттан бери келе жаткан ордо оюнунда 5тен, 3төн кылып ордо оюн салган. Эми ошондо катар атат. Биринчи оюн 1, 2, 3 болуп аткан убакта жалгыздап оюн калат. Бир оюн. Эми мындайча айтканда бирден атуу деген мааниде болот. Муну Карасаевдин сөздүгүнөн караса, эгер кызыксалар, эми туура болуш үчүн далил керек. Карасаевдин эмесинен карап көрсө жаңга орфография сөзүн караса бар. Эми чокон, эми эңке чокон дегенибиз. Эңке дегенде мааниси болуп атат азыр бул жерде. Чокондун эмесин айтып койгон. Чокон бирден, бирөө жалгыз деген. Жалгыздан атуу деген. Эми ушуга байланыштуу эңке дегенибиз бар. Эңке деген деле кыргызда бар. Байыртан бери эле колдонуп келаткан эле эңке деген сөз. Бул тоэскилер жана тоэскилердин аркар кулжалардын чүкөсү эңке.
Кийиктин сакасы. Сакасы эми Сакар экен, сакар. эңке деп коебуз. Ал эми башкаларга караганда чоңураак. Эми жанакы ордо оюнун эңке чокон оюн деп ойной турган болсок, бул оюнда чүкөлөр кошулбайт, кичинекей чүкөлөр. Анда жалаң эңке. Чүкөнүн ордуна жана кийиктин. Башканы төлкө. Ошол гана атылыш эме ойнош керек да. Ошонун салып туруп, 5тен болот ойной турган болсок, бир жактан 5 адам, экинчи жактан 5 адам болуп атканда, бирде отуруп 10 адам 10 эңке салып туруп, анан калчаганда кимдин жанакы тандаган ат консу ошол баштап атат. Анан биринчи атканда дароо эле бир тайып атып кетпейт. Мындай калыстык бар да. Мисалы үчүн мен тараптан таа болуп конуп калган болсо, мен атам баштап. Онан кийин Алмаздын командасы атат. Онан кайра мен качан бир эңке ордодон чыккандан кийин анан калыбына түшүп кетет. Ушундай бир калыстык. Бул эңке чокон деп ошол оюндардын. Бул эме боюнча. Бул тоот экенин күчкөлөрүн эңке деп коет. Анан эми мындай сөздөр учурап эле жүрөт. Балким мына билесиңер, таң деген жер. Эми таңдын эми көп мааниси бар дейм мисалы үчүн. Таң деген агарып аткан таң. Баягы малдын эмелердин куйрук астындагы немеси боюнча деле таң деп коет. Анан кийин этиш кылсак бир нерсени байла, таң деген. Таң десек, анан кийин таң деген билбейм деген мааниде колдонуп кетет. Кандай болду, эмне болду? Кече келимчи, өткөн эмне болду? Балким махабат айтат, таң мен билбейм. Билбейм, таң эми билбейм кош айтылып деле кетет. Кээде билбейм. Нарында да колдонулат ал сөз. Таң деген. Таң деп коюлат. Бул да эски. Анан кийин зыл деген сөздү көп колдонушат. Зыл. Зыл? Зыл. Бул өтө оор деген мааниде да. Зыл деп эме болот. Анан оор, оор. Эми дагы ушундай айта бере турган болсок, атайлап бойлоп эметпес, тил бирдей эле. Ушул тил баарында эле бар. Ушул тил түндүк диалектте да бар, түштүктө да бар. Бирок бул колдонулбай калып кеткен эле сөздөр, болбосо баары эле кыргыздын сөзү ооба. Эми нургун деген сөз бар. Нургун? Нургун. Бул мындай айтканда тандалма деген мааниде, нургундай тандап алуу деген мааниде ушундай эмес кеткен. Анан абжыр деген бар эми, ал төсөрү көп деле абжыр дегенде мындай кандай деп түшүндүрсөк, мындай тың анан эме да, алдым жуттум маанисиндеги. Кыргызда бир сарколдо калган мындай жаман маанide турбайбы? Тиги неме Алмаз деле укса керек, бизде ушундай учурларда айтып калат. Алымкулдан Пиримкул абжырсынбай кийин тур деген жер бар. Эми мисалы үчүн өзүмдүн мисалы абжыр деген тиги Алымкулдан кыйынсынбай, тыңсынбай деген. Тыңсынбай мындай туруптур деген мааниде. Бул мисалы менен. Анан эңгезер деген сөз бар. Эми бул чоң аябай көлөмдүү. Эңгезердей болуп деп ооба. Кыргыздын кадимки эле сөзү. Тааныш сөз. Бар андан кийин эми көбүнчө баягы эме болгон бул кыргыз тилинде көп эле бар, бирок бул Иран перс тилине кирип калган болуш керек. Кайсы жерде тектеш территорияга жакын жашаган болсо, ошол жерлерде тил албетте эметет да, бирде эме жок. Таза тил немеси баягы кирип калган, аркаистик тилден кирип калган бар эми. Ошондой сөздөр көп бизде. Беадеп деген бар мисалы үчүн. Беял деген бар. Беадеп адепсиз. Беял деген алсыз, кандай кудурети жок. Беякыл. Анан кийин камнапаз дегени бар. Бул эмне дедиңиз? Камнапаз. Камнапаз. Акыл азыраак деген. Тартуу, мындай тартуу деген мааниде камнапаз неме болот да. Камнапаз, Камнапаз. Эми мында тартуу. Неме деген бизде фонемасы көбүнчө түштүк диалектте бар. Ошо биз аны көбүнчө айтабыз. Бирок фонемасы айтылат бизде. Окчурда мындай энин башын ылдый кылган фонемасын неметип билдейт. Ошол үчүн бизде фонемасы көп айтылат. Ошол үчүн жаңы бар беакыл, беадеп дегендей. Түштүк диалектиси менен негизинен үндөшүп окшошуп кетет. Анан зубала деген бар, аны билселер керек. Камыр кылып эме кылганда, нан жапканда утур тоголоктошот го, ошол зубала болуп эсептелет. Анан эми зулпу деген бар, аны билсе керек, бирок көпчүлүк учурда азыр жүргөн жерлерде көбүнчө кыргыздын мурдак сөздөрүн укпай калдык. Ошол тил боюнча айтып жатканыңар, маселе коюп жатканыңар туура. Ушу тилдин бир тилде сүйлөшүбүз керек да өзүнүн тилибизде. Анан зулпу деген бул жана кулпу салган теек, жана кулп салып кое турган чагарак. Чагарак деп. Бизде чагарак, бизде зулпу деп коет.
Зулпу, Анан кийин суй жыгылуу деген бар. Аябай чарчадым, эртеден кечке кой багып, топоз тосуп, тияка жүгүрүп, суй жыгылдым, чарчап бүттүм деген маанени берет да бул. Суй жыгылдым бар. Анан кийин мына Ордого дагы бир эметип байлаштырып айтып жаңдай ашык атып, аткычыл балдар көп ашык чыгарып, утур чыгарган учурда колуңдан деп турушат, билем баягы мактоо, баягы дем берүү, балет эткен колуңдан деп турат. Балли деген колуңдан дегендей болуп турат. Анан кийин дагы бир сөз бар биздин Сарколдо, мындай айта берсем көп мисал келтире берем, мен мунусун айтып жыйынтыктайын. Ашыгымдан келеби деген сөз бар. Ашыгыма чыкпайт деген. Ашыгыма ошол баягы окшош эле бир жерде ашыгымдан келеби деп айтылат. Бир жер ашыгымдан чыкпайт, баягы унча деле сейребегендей эме болгондой, мага баары дегендей маанде да. Анан Сарколдун дагы өзгөчөлүк жери бар. Жаңы кычылап, кычы сөздөр деген сөздөр болот. Бул баягы бири-бирин тамашалашканда ушундай бир курч сөздөр менен тамашалашат. Сыртта башка бөтөн бирөө келген болсо аны түшүнбөй эле бул бир мындай жөн эле маанисиз нерсени айтып жаткандай сезилет. Бирок мында көп маани, онда ушунчалык чуккандай сөз тапкан сөздөр менен бири-бирине баягы тамашалашат да. Мунун бир өзүнчө демеси менен жеткириш кыйын. Ошону кычылап деген мааниде айтып коюшат да. Эми ошол негизинен эми онда айтсак, куйкун сөздөрдү кычылап дейт турбайбы? Ошондой каймана дегенде каймадан кычылап деп коюшат. Кычылап деген, чырлап деген мааниде колдонот да бизде. Ушундай сөздөр эми дагы. Анан рахмат. Эми сиз жанатан бери аябай жакшы сөздөрдү мен өзүнчө бир сөздүк түзүп алдым. Буюрса Сарколго барып калсам кыйналбайт окшойт. Анан эми Алмазбек жанагы фонд боюнча кайра бир токтолсок, себеби фонддун айткан оңой болгону менен аткарган иштери аябай көп да. Анан бул жака жанагы фонд негизинде же болбосо мындай деле баягы чүйөрүнө келип жаткан боордоштордун азыркы күндө саны канчага жетип калды, анан алар кандай негизде келип атышат, алардын келишине эмне себеп болуп атат, же болбосо өзүңүздөн баштап кайсы жылдары келдиңиз сиз, андан кийин анан кандай өсүү кандай болду андан бери келүү деңгээли? Мен өзүм 89-жылы окууга тапшырып келгемин. Политехке, мектепти бүтүп эле. Ошол бойдон эле мен калып калдым да. Менин атам болсо ошол 93-жылы биринчи көчтүн келишине себепчи болгон. Мурсамов Камал деген 10 жыл аким болуп турду ошол Мургабы районунда. Анан 91-жылы жанагыдай союз жок болуп кетпеди. Союз жок болуп, Кыргыз республика өзүнчө биздин эмебиз болуп, мамлекетибиз болуп, Тажикстан, Тажик өзүнчө мамлекет болгондо эле менин атам ошондо эле айтып баштады. Биз өзүбүздүн тарыхый мекенибизге кетпесек болбойт. Себеп дегенде бул жакта көрөсүңөр, эртели кечтир баардыгы тажикчеге өтөт. Кийин кеч болуп калат. Ал ошентип элдер менен сүйлөшүп, элдерди үгүттөп, анан ошол убакта жаман көргөн кишилер да болгон. Элди бөлүп атат, жарып атат, биздин баягы ата бабаларыбыздын эмеси, мүрзөлөр ушул жерде болсо биз каяка барабыз дегендейчи. Анан ошентип бул жакка келип, бул жактан да сүйлөшүүлөр болуп, менин билишимче Ош областына келип, ал жактан сүйлөшүп, чүйгө келип, чүйдөн сүйлөшүп, анан кийин аягында ошо чүйгө токтолуп, ал убакта Феликс Кулов вице-президент болуп турган, менин оюмча. Ошол кишиге киришип, анан бул жакта биздин бир ушул чыгандагы байкелерибиз бир университеттердин бирөөндө декан болуп турган Калык Кадыркулов. Ошол киши дагы чоң жардам берди. Анан ушул жактан чүйдөн жер сүйлөшүп, ушул жакка көчүп келген даяр үйлөргө, даяр ошол жерлерди келишим менен эле бөлүп берди. Ушундай болуп сүйлөшүүлөрдүн эсебинен эң жакшы көчүп келишти да. Анан ошо келгенин эң башкы себеби ушул эми өзүбүздүн. Анан ошондо атам кийин тамашалап айтып калчу. Ошол Куловго, Феликс Ашенбаевичке киргенде айтты дейт, силер барыңар эле каяктан келсеңер эле чүйгө дей береткенсиңер, башка жака келсеңер болбойбу Баткенге. Анан ал убакта чүйдө 90-жылдары эми орустар көп болчу. Мен атам айттым дейт, мен ушу чүйдө жок дегенде кыргыздын санын бирөөгө болсо дагы көбөйтөйүн деп ойлоп атам депчи. Анан күлдү дейт, макул анда жакшы. Анан ошентип келип калдык дейт.
Бүгүнкү күндө канчага жетип калды азыр? Ошол бүгүнкү күндө мен айткандай Кыргызстан боюнча 15 миңге жетти. 15 миң, Чүй боюнча 5 миң болду. Дагы эле келип атат. Эми ошол калгандар башка аймактарда анан чүйдөн башка же кандай? Чүйдөн башка дагы бар. Кыргызстанда Ошто бар, анан кийин Баткенде жана Кызылкыя шаарында тегерегинде көп, Жалал Абадта дагы көп, Ош шаарынын тегерегинде көп. Бишкек шаарында да көппүз. 5 миңдей келсе калган 10 миң ошо түштүктө экен да. Калган 10 миң түштүктө, ооба. Рахмат. Анан бизде Кыргызстанда акыркы мезгилдерде мындай жанагы той өткөрүүдө ысырапкорчулук же болбосо мындай бир ошибке жанагындай бир тамак аш болобу же башка ысырапкорчулук көбөйүп кетти. Ошол жөнүндө сиз токтолуп өтсөңүз, ал жакта кандай той торопорунун өтүшү жанагындай эл коноктосууда бияктан кандай өзгөчөлүктөр бар? Мурун деген Мургабыл районунда аябай кенен өткөрчү, кыздын калыңы да күчтүү болчу. 70 кой, 70 3 кара дегенибиз бул 3 топоз болчу. 70 миң сом акча дегендер калыңдар күчтүү болуп, ошондой тойлор да ошол деңгээлде өтчү да. Азыркы учурда эми Тажикстан Республикасында ошондой жана ысырапкорчулукка атайын мыйзам кабыл алынган. Бул чектелген да, чектелип калды азыркы учурда. Мисалы, той тамашаларда ЗАГСка 2-тен 3төн машинадан ашык чыкпайт. Калыңдары 10 миң сомдон. Тажикстандын мыйзамы боюнча. Тажикстандын мыйзамы боюнча азыр ошондой болуп калды. Жанагындай үйлөнүү тоюнда ошол айылга жеткидей эле бир кара топоз союлуп эле, 2-3 кой союлуп эле, ошонун негизинде эле той болуп калды. ЗАГСка чыккан машиналар да чектелди. Кафелерге, ресторандарга берет, же кандай? Жок, бизде кафе, ресторан жоктугуна байланыштуу. Үйдөн эле бата алышат. Ошо жанындагы коңшу колоңдор дегендей, ошолор бүт конок алышат. Ошолор жардам беришет. Ошол 2-3 кой союлса, ошол жерде казан асышып, ошол жерде кудаларды тосушуп, ошол жерде той болот. Мыйзамдан да жакшы так аткарып, мындай бир иштеп аткан экен да, жакшы ошол тыюу салуулар, Ооба. Сиздин келгениңизге канча жыл болуп калды? Мен 97-жылы келгенмин. 20 жылдан ашып калган экен да. Сиз деле анда аяка барсаңыз конок болот экенсиз да. Буйрса. Анан мындай кандай барып турасыңар? Тез бар турасыңарбы? Канча убакта бир барасыңар дегендей? Аякта туугандар барбы? Аякта туугандарым бар, атамдык сатым бар. Кудайым буйрса барам. Атам ошол жакта каза болуп, мына 15 жылдын жүзү болду. Барып турганга ниетим бар, буйрса. Баары бир эми туулган жердин топурак алтын дегендей, баары бир көргүң келип, бир башкача сезимдер болот да, бала кезиң эсиңе түшөт дегендей. Анда азыр бир жагымдуу музыкалык номерге кезек берели да, андан кийин сөзүбүздү улайбыз.
Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, жогоруда биз сөз кылгандай, Тажикстан Республикасындагы Мургап району, өзүнүн аты Сарыкол районундагы кыргыздардын маданияты, тилинин өзгөчөлүктөрү боюнча сөз кылып атабыз. Анда Алымкул агай, сиз баягы тилчи катары жанатан бери сиз баягы тилдеги өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар жөнүндө сөз кылдыңыз. Деги эле ушул тил, негизи эле кыргыз тили, башка тилдерден эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Же болбосо анын маданияттагы, же болбосо жашоодогу орду тууралуу бир кыскача айтсаңыз, себеби сиз дагы ушул Улуттук университеттин кыргыз филология факультетин бүтүргөн экенсиз убагында. Эми тилди кыргыз тилинде эне тилибизди айта бере турган болсок сөз көп. Биз окуп жүргөндө кимдерден окуп калдык? Хусейин Карасаевден окуп калдык. Муканбаев агай мен дипломдун жетекчиси болчу. Калка Сартбаевден окудук, Салжан Жигитовдон окудук, Артыкбаевден окудук. Эми ошол убактагы көрүнүктүү окумуштуулардан билим алып калдык. Аз көппү кимибизге канча таасир этти. Эми ошол убакта Муканбаевга жетекчи болуп жүргөндө бизди экөөбүнчө айтаар эле. Жээнбай Муканбаев агайыбыз. Декан болчу. Декан болчу. Ошол убактарда кийин биз бүткөндөн кийин Сарколго атайлап барды. Атайлап барып бизге мейман болду. Анан мен ээрчит болуп аркы ошол азыр тажиктер ээлеп калган, тажик эли жашап калган жерлерге чыгарып көрүп эмне болду деп менен сурап, ошол учурларда да тил боюнча деп калдың. Эми ошондо дайыма тил боюнча айтчу эле. Дайыма диалектология сөздүгүн чыгарбады. Бул кийинки чыккан бир 1000 беттей болгон немесини өткөндө Алам кыргыздар неместе бир келгенде Махабат ошондо Махабат ошол жерде иштеп турду эле, редактор. Ошондо Акылбек Атабаев ошо китепти мага кайдап берди эле. Ошондо көбүнчө ошол бүт тилдеги өзгөчөлүктөр ошондо бар да. Эми ошон мен ошо жетекчилик эметип жүргөндө агай айтып калды, сен эми оюнчал ошол убакта идиомаланын кыргыз фразеологизмдер дегендер Акматов менен кимдин назыр эмеси бар, сен ушул боюнча кара, ушул боюнча бир эметкин деген. Анан ошол Памирде кыргыздардын говорундагы фразеологиялык өзгөчөлүктөр деген тема боюнча иштеп, анан ошону жактадым. Эми ошол учурда эми тил боюнча азыр деле пикирим ушул. Эми бул айта берсе кыргыз тилибиздин мынанда Тугалбай атабыз айткан экен, маданият деңизи тил тура деп бир таң калып бир жазган жери бар экен. Эгерде ошондой дей турган болсок, эгерде тил маданият деңиз боло турган болсо, азыркы учурда биздин кыргыз тилибиз, эне тилибиз анда соолуп бараткандай окшоп кетип атат. Эмне үчүн? Эгер деңизге салыштырсак, себеби биздин сөзүбүздүн көпчүлүк сөздөр, таптагыр кыргызча сөздөр унутулуп баратат. Эми башка улутты деле айыптап башка нерсени да айтуунун кереги жок. Бирок сөзсүз түрдө ар бир улуттун сыймыгы ата журт, анан эне тили. Ошонун сөзсүз түрдө дайыма эске алып жүрүш керек. Тилибиз менен элбиз да биз барыбыз. Тарыхыбыз менен элбиз. Ошондуктан тилди кастарлашыбыз керек да. Мындай эми тил боюнча айткан нерсемден мен эске келгени. Эми бул багытта дагы тилчилердин көп эмгектери, көп аракеттери жүрүп атат. Буюрса, мына тил комиссиясы дагы чоң иштерди алып барып, жанагы кыргыз тест деген чыгып, баардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар тесттен өтөт, мамлекет тилден, кыргыз тилинен. Эгер өтпөй калган болсо, ал кайра 19-жылы кайра тапшырат. Эгер анда да өтпөй калса, анда кызмат ордунан төмөндөйт же такыр эле кетет дегендей мыйзам токтом чыккан да. Анан эми бул багытта көп иштер жүргүзүлүп жатат. Анан кайрадан жанагы коомдук фондко кайрылсак, бүгүнкү күндө бул фонд мына түзүлгөнүңөргө аз эле болуптур, бирок ошондой болсо дагы мындай алгылыктуу кандай иштерди аткардыңыздар жана кандай мындай бир иш пландар бар келечекте, эмне кылсак деген ойлор бар, ошолорго токтолсоңуз. Мен азыр ушул тил жөнүндө бир ооз айтып кетейин. Азыр мен өзүм эсиме түштү ушул кыргыз тили ушунчалык бай тил экенинчи. Мен кыргыз тили ушунчалык бай тил экенин, орус тилинен дагы бай тил экенин калп айтпасам 8 же 9 класста билдим да. Себеп дегенде 8 же 9 класста мен Шотар Уставелин «Жолборс терисин жамынган батыр» деген поэмасын
Калыкул Асмановдун котормосунда окудум да. Окуп аябай ушунчалык таасир алдымчы. Таасир алгандан кийин биз баягы мен 87-жылы бүттүм. Союздун убагында бүттүк. Союздун убагында бизди ошондой тарбиялаган. Бермек, кечирип коңуз. Алло, угуп атабыз сизди. Алло. Алло. Угуп атабыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Арбаңыздар. Бар болуңуз. Арбаңыздар эми. Бар болуңуз, айта бериңиз. Угуп атабыз. Ысыкөл облусунун Каракол шаарынан Жакыпбеков Канымет. Могу кыргыздар байыркы заманда улуу кыргыз дөөлөтүнүн убагында Памир, Теңиртоо, Чоңой. Тибет, Тиягы, Алтай, Орол тоолорунун ортосунда жайгашкан чоң империяны түзгөн да. Ооба. Ошон үчүн башка жактагы, башка республикаларда жайгашкан кыргыздар кетип калбай, ошол жерде күчтүү диаспораларды түзүп, ошол жердеги республикаларда маданиятына, экономикасына катышып, биздин күчтүү ошол диаспораларды түзүп жата беришпейби? Биз менен республика менен эмнеге келип атат дейсизби? Мен ошондой ойлойм да, Кыргызстанга келбейли, ошол жерде жакшы эметип, анан кеңири алакаларды түзсө деп ойлойм. Ушул боюнча оюңуздар кандай? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Ким жооп берип коет? Мен жооп берем. Сиз жооп берип коесузбу? Бул биринчиден бул байкебиздин айтканы туура. Азыр эле мен дагы айтып кеттим. Кээде ушундай суроо, кээ бирөөлөр суроо берип калат да, кантип силер ушу Тажикстанга барып калгансыңар депчи. Бул деген, эгер биз тарыхты карасак, 24-жылы Тажик Республикасы Өзбек Республикасынын составынан бөлүнүп чыгып, Тажик Республикасы түзүлгөн. Ошондо Мургап району менен Жиргетал районуну Кыргызстандын составынан өткөрүп берген. Эгер ошол Кыргызстандын составынан Мургап району менен Жиргетал районун өткөрүп бербегенде мындай суроолор туулбайт эле да. Бул чындыгында бул кыргыздын жери. Ошол 10-11 кылымдагы ушунчалык чоң империя болгон, Алтайдан баштап Памирге чейин ошол империябыздын жери. Бул биринчи сиз менен макул болуп кеткен сөзүм. Анан экинчи жагы эми мындай. Мен азыр мындай ойлойм да, ушул азыр Кут мырза өзүң жакшы суроо бердиң, кандай алгылыктуу жумуштар болуп атат деп. Ушул алгылыктуу жумуштардын бири биз ойлойбуз ошол Мургап районуну ушул өзүбүздүн өкмөткө кайрылып, өкмөттөр аралыгында аралык чечим менен бир чечип, ушу бир автономиялык статус алып берсе деген. Себеп дегенде ошол жерде өз тилинде китептер өз тилинде окуп, жумуш кагаздарында өз кыргыз тилинде жүргүзүп, ушундай мүмкүнчүлүктөр болмокта. Анан эми мисалы ошол жерде диаспора, конечно, ал жерде калк дагы эле жашап атат, дагы деле жашай берет. Себеп дегенде мына 15 000 киши келгени менен ал жакта азыр ошол 93-жылы биринчи көч башталганда 15 000 киши жашачу Мургап районунда кыргыздар. Азыр 17 000 экен. Калк өсүп атат. Айылдарда дагы эле көп балалуулар көп, ушундай боло бермекчи. Бирок ал жерде Тажикстанда эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз Кыргызстанда мындай демократия жок. Ошон үчүн ошол автономиялык статусту биз Кыргызстандан аракет кылып, мамлекеттер аралык келишим менен алып бербесе, ал жерде калктын сөзүн укпайт. Эч ким аны алып бере албайт. Анан бир просто тамаша иретинде айтып кетейин. Менин атам көчүп келгенде ошол бир киши айтты дейт бул жактан. Бир байкелер ошентип, силер ошол жерде жата берсеңер болмок деп. Анан менин атам тамашалап айттым дейт. Сиз барып ошол жака бир 5 жыл жашап келиңизчи. Мен айлык төлөп эле турайын депчи. Айтканга оңой, чынында ал оңой нерсе эмес. Эми барып көрүп келмегенден барып көрүп келиш керек. Анан жанагы сөзүңүздү улап кетсеңиз. Анан ошол Шота Руставелинин ошол Жолбош терисинде Жаманган Батыр деген поэмасын окуп ушунчалык мага эме берди да, таасир берди ушунчалык. Анан кийин мен ойлодум, ушул Союздун убагында ошол орус тили аябай бай деп ушундай бизди ушундай тарбиялаган, анан орус тилинде окуп көрөйүн деп. Орус тилинде окуп көрүп, баягы экөөнүн айырмасы асман менен жердей болду да. Ошондо мен түшүндүм да. Кийин мен ошону көп эме кылып, орус тили көрсө башка тилдерден келген техникалык сөздөр менен байыптыр.
А чыныгы маданий сөздөр боюнча, сөздөрдөн алып келгенде Малайжан кыргыз тили, орус тилинен бай. Мен муну эме айтылам да. Анан эми азыр жанагы өзүбүздүн фонддун жумуштары боюнча биз азыр Алымкулага айтып кетти, Эңке чокону чечмелеп берди. Эңке чоко боюнча ушундай турнир өткөрдүк. Биз ушул именно улуу мекендин кубагына арналган өткөрдүк. Анан жигиттер ушул ышкылоз жигиттер келип мага айтышты, ушу Эңке чокон деп бизди билесиз. Мен эми өзүм жакшы билбей калдым, чынын айткандачы, анча эме кылбай калдык. Анан мен балдарга ошол жерде айттым, жигиттер, азыр биз биринчи көрөлүчү. Ошол жана Карасаевдин китебин ачып, бизде адабий барбы? Эртең кандай деген сөздөр болот дейсиздер. Каяктагы сөздөрдү алып келдиңиз? Эңке чокон карасак, экөө тең ошо Карасаевдин китебинде бар экен. Бар. Анан жигиттердин бирөө айтып калды. Мен дейт ушуну дейт атайын дейт, сурадым дейт элдерден, эңке дегенди. Эңке деген нарында гана айтты дейт, нарынын аксакалдары айтты дейт. Мурун бизде ушундай сөз бар болчу, эңке деп биз дагы атачубуз, бирок кийин сака деп калды бизде депчи. Ушул Эңке чокон деген. Өзгөчөлүгү жана айтып атпайбы агай? Таң деген сөз бар депчи. Нарында болуп, нарында таң деген бар. Ой, баланча эмне болуптур, келет бекен десе, таң деп коет. Билбейм деген эле сөз да. Анан эми бул чүйдө колдонулбайт ал. Таң деген, билбейм деген эле сөз да. Анан ошентип өткөрдүк, ошол Эңке чокон боюнча бир 500дөн ашык, 1000ге жакын киши келди. Бул деген жанагы ошол биздин биринчи максатыбыз ынтымак боюнча, ынтымак жагынан алып барган жумушубуз болду. Элдер аябай ушундай эме болушту да. Мындай бир духу көтөрүлүп, элдердин баягы көрбөгөн кишилерин көрүп, бирин-бири көрүп алып таң калып жүрүшүптүр ошол жерде. Сен ушул жакка келгенсиң. Сен качан келгенсиң? Качандан бери жашап жүрөсүң деп ушундай бир жакшы жумуштар болду. Андан сырткары биз ойлоп атабыз, азыр ушу баягы жумушка орноштуруу агентстволору бизде көп эле иштеп атат. Бирок бул агентстволор жумушка орношкон киши дагы бул акча берет, жумушка алган киши дагы акча берет. Биз ушундай агентство түзүп, ушул жумушту бекер алып баралы деп атабыз. Биздин жердештер келген эмес. Бүтүндөй эле кыргыз элине жардам кылалы деген оюбуз бар, база түзөлү деген оюбуз бар. Анан дагы жанагы эме боюнча, жарандык боюнча кандай болуп атат эми? Жарандык боюнча көп деле чынын айтканда проблема жок. Себеп дегенде келгендер келип эле алып атышат. Келгендер келип эле жана кайрылман статусун алып атышат. Андан кийин ал кайрылман статусу жанагы шайлоолордо гана кол бере албайт. Башка жагынан Кыргыз Республиканын жарандарынын статусуна теңелген. Анан кайсы учурда ал жаран болуп шайлоого катышкан укугу болот? Же бир убакыт керек бекен? Бир убакыт керек. Ушул канча жыл экени эсимде жок. Бул боюнча бизде иштеп аткан кишилер бар. Ошол убактысы өткөндөн кийин гражданствого берип автоматически алат. Жакшы. Алымкул агай, айтсаңыз, тиги сиз жак Сарыколдо жанагы мал чарбачылыгы менен көбүнчө айтып кетти, өсүмдүк өспөйт дейт. Мындай жемиштер көп өспөйт экен, ошо негизинен мал чарбачылыгы менен алектенип турбайбы? Анан көбүнчө кайсы малдын түрүн көбүрөөк кармайсыңар? Анан баягы эти, сүтү дегендей каяка өткөрөсүңөр, кантип өткөрөсүңөр аларды? Бул эми баартан бери Сарыколдогу кыргыздардын кесиби мал чарбачылык. Көбүнчө топоз кармайт. Топоз, кой эчки. Төө болчу эле, төөлөр деле акыркы жылдары жоголуп кетти. Жылкычы? Жылкыдан да анча-мынча калды эми эметип мингенге. Анан мал чарбачылык эми баягы эми азыр мен ушул жерден да бир убакыт эметпейин, жана суроо берген Караколдун киши жуда жакшы суроо берди. Мен ошо кыскача эле жооп, эгерде өзүнчө диаспора ошондой калып кала турган даражага жете турган неме болгондо биз унутпайт элек. Бул жерде эми терең айта турган нерсе бул маселе, эгер ким боло турган бул маселе өтө жанакы Тыш-Теңир Алтай, Бетке чейинки Памырлайдагы баардык жер тарыхый кыргыздык. Эми бул маселе өзүнчө туура эле, но анын өзүнчө бир бар. Эми мал чарбачылык эле этин эми өткөрүш кыйын. Мына азыр Ошто бар Самони, Тажикстандын акчасы Самони, өтө процент эмеси аз. Анан эт деле көп алынбайт. Ош жака өткөрүлбөй калат кээ бир убакта. Кыргызстанга келип тияк жака арзан кетет. Анан ушундай маселелерден ар кандай себептер менен анан ошол көбүнчө чарбачылык эми деле кыйналып калып жатат. Азыр эми телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди.
үзүлүп калды окшойт. Өзүңүз кайсы жылдары келдиңиз? Анан канча балаңыз бар? Кандай болуп көчүп келдиңиз? Ошо кыскача токтолсоңуз убактыбыз азыр калган экен. Хоп. Мен эми келгеним акыркы 3 жыл ушундамын. Анан барып келип турам. Балдарым бар ушул жака келген. Бир кыз 5 уулум бар. Бар ушул жака жайланышып, үйлөнүп, бир 2-3 жыл калды. Негизинен эми ушул жака ылыктап келип калдык деп неметемин. Анан мен бир кичине кошуп кетсем убактым болсо, мына тил боюнча айтканда, азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович мына 1-3 жыл мурда губернатор болуп турган да ошол областында. Мен жана Абылдабектин күмбөзү Сарколдобу деп жана мен Албек аткан чоң бала жөнүндө жазган элем. Ошонун күмбөзүн көрөм деп барып учурашып калган элек. Ошол убакта киши губернатор эле. Ошондо да ушу тил боюнча маани берген да. Кошо болгонбуз, бирге аралашып ошо күмбөзгө бардык. Тилиңер таза экен эмекен деп ошо тил боюнча Сарколго барып ошондо учураганда ошо тил боюнча айткан. Ошол үчүн мында бир сөздөн кыскартып кетейин деген оюм убакыт. Анан негизинен эми бул баягы кыргыздын жана сиз айтып өткөн бизде унутта калып бараткан архаизм сөздөрү, кыргыздын негизги нукура сөздөрүнүн айрымдары ошол Сарколдо дагы көп сакталганы бизге белгилүү болуп жетип атат. Бул дагы жакшы нерсе, баягы бизни ушул сөздүн мааниси мындай экен деп биз да биле жүргөнгөчү. Анан эми акырындык менен мына буюрса фонд түзүлүп, мына Алмаз агабыз жетектеп аткан экен. Ушул фонддун негизинде акырындык менен эми калган боордошторубуз дагы акырындык менен көчүп келет деген ишенимибиз бар. Буюрса бул жакта деле мына Памирдеги кыргыздар келип мына Нарынга жайгашып атат. Буюрса эми бир тобу келип калган экен. Жалпысынан бир жарымы келип калыптыр десек деле болот да эми. Анан акырындык менен ал жакта дагы эми бир топ эл бар экен. Эми акырындык менен келет деген ишенимибиз бар. Буюрса баардыгы өзүнүн улуу мекенине келип, алардын деле келели деген тилеги, ою, максаты бар болуш керек. Акырындык менен көчүп келип, жайгашып алсын деп тилек кылалы. Буюрса сиздерге келип ушундай бир кызыктуу, пайдалуу маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Кайрадан урматтуу эле көрүүчүлөр, ошол биздин конокторубузду кайрадан бир тааныштырып өтөйүн. Улуу мекен коомдук фондунун төрагасы Урустамов Алмазбек байкебиз, жана жазуучу, тилчи Акназаров Алымкул агайыбыз. Ошондой эле Улуу мекен коомдук фондунун төрагасынын орун басары Кудайбердиева Махабат эжебиз келип олтурат. Буюрса дайыма ушу жакшы тилектер орундалып, сиздердин ой максаттарыңыздар ишке аша берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.